Саламатсыздарбы сынактын катышуучулары? 2024-жылдын 7 майынан баштап 20-сентябрына чейин республика боюнча мектеп окуучуларынын арасында жашыл бакча багбаны жана шаардагы жашыл балкондор аттуу видео түрмөктөрдүн сырттан өтүүчү экофильми менен бирге анын практикалык негиздеги өндүрүлгөн эмгектеринин сынагы өтүп жатат. Бул сынактын эң негизги максаттары жана милдеттери болуп, өспүрүмдөрдү эмгекке тарбиялоо, алардын физикалык күчүн калыптандыруу, жаратылышты сүйүүгө, түшүнүүгө, кам көрүүгө, маалымат алууну жана билимин тереңдетүүгө багыт берүү. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу уулуу газдарга же азот диоксидине каршы абаны тазартуучу өсүмдүктүн ролу тууралуу маалымат алуу жана аны тажрыйба жүзүндө ишке ашыруу. Тирүү организмдеги зат алмашуу процессин нормалдаштырууга өтө маанилүү болгон жердин, күндүн жана өсүмдүктүн энергиясын сиңирип алуу үчүн жашыл күндүм катары өсүмдүк өстүрүүнү өздөштүрүү болуп саналат. Бул сынакка биз дагы Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 96 жалпы орто билим берүү мектебинин 7-классынын окуучулары менен биргеликте катышып жатабыз. Балдарды жайкы эмгектенүүгө кызыгуусун арттыруу, өз алдынча дагы жашылча өсүмдүктөрдү өстүрүүнү, аларга кандай кам көрүү керектигин өздөштүрүп, аракеттенип өстүрүп жатышат. Ошондой эле сүйүктүү окуучуларым менен биргеликте томаттын же помидордун эрте түшүм берүүчү Рания жана ТМК сортторун, таттуу болгар калемпиринин королевский сортторун тиктик. Менин аты жөнүм Кубанычбек Атмырел. Мен Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу 96 жалпы орто билим берүү мектебинин 7-класстын окуучусумун. Мен классташтарым менен биргеликте жашыл бакча балкону жана жашыл балкондун аттуу экофильм практикалык эмгек сынагына катышуусумун. Бул сынакка катышуу үчүн биз мектептин аянтчасынын бир бөлүгүнө жашылча өсүмдүктөрүн отургузалы деп жатабыз. Дыйканчылык бул жерди туура иштетүүнүн калыптыла, жерди туура иштетүү менен биз өсүмдүктөргө өсүшүнө жашашат, себеби топурактын асыл болгон. Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Жеңишбек Мутек. Жерди иштетүү негизги максаттары биринчиси өсүмдүктүн тамырын жумшартуу, экинчиси топурак кыртышын өзгөртүү, үчүнчүсү заттардын алмашуусун күчөтүү. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Эсенбеков Данияр. Жерди иштетүүнүн негизги максаты биринчиси топуракты кошумча азыктандыруу, ото шөптөрдүн жана зыянкечтерден жоготуу, суу жана шамалдын эрозиясынан сактоо болуп саналат. Биз ушул азыр болсо коңтор ишин жүргүзүп жатабыз. Коңтор иши дыйканчылыкта эң негизги эсеп болуп эсептелет. Ал болсо коңтор иши бул топурактын үстүнкү каттарын астыңкы каттары менен аралаштырып, ото чөптөрдүн болсо тамыры чыгып калганда алар туура алар болсо ошол тамырлары түшкөн зыянкечтердин личинкаларын чирип жок кылат да. Ошол нерсе негизи өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жакшы таасир тийгизет. Биз биринчи этапта коңтор ишин бүтүрдүк. Азыр болсо малалоо ишин жүргүзүп жатабыз. Биз малалоодо бул жерде чыйкыларды негиздеп, кесек топурактарды майдалап жана калкалган чөптөрдү ошолорду алып жатабыз. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Казакбаев Рамил, мен 7-класстын окуучусумун. Биз бүгүн малалап бүтүрдүк. Биз кара топурак сөөлгөндүккө байланыштуу биз бүгүн көчөт отурганга байланыштуу бүгүн кара топурак дагы тууралуу сөйлөйбүз. Биз азыр топурак аралаштырып, аны көчөт отургусу үчүн жөөт алып атабыз. Көчөттү көрдөн мурда суу көчөт отургусунун аралыгын 20 сантиметрде алып Көчөттөргө кошумча
Саламатсыздарбы, долбоордун катышуучулары, биз Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 96 жалпы орто билим берүү мектебинин 6-класстын окуучулары менен биргеликте Жашыл бакча багбаны жана шаардагы жашыл балкондор аттуу кароо сынакка катышканбыз. Бул кароо сынактын эң негизги максаты эле ушул мектеп окуучуларын же болбосо өспүрүмдөрдү табият менен таттуу мамиледе болууга, ошондой эле экологиялык жактан таза продукцияларды иштеп чыгууда мына ушул биогумустарды колдонуп, ден соолукка пайдалуу өсүмдүктөрдү туура өстүрүүнү үйрөтүү болчу. Мынакей биз бул долбоордо помидордун ТМК сортун жана эрте бушуучу ранее сортун тиккенбиз. Алгачкы түшүмдөрүн берип баштадык. Түшүмүн берип бүттү. Эми дагы да жакшы түшүм бериш үчүн биз ушундай канаттуулардын кыгынан жасалган биогумундик жер семирткичти колдонобуз. Бул жер семирткичти туура колдонуу үчүн биз азыр өсүмдүктүн тамырларын жумшарттык, суугардык. Эми бул биогумустан акырын гүлдү коебуз. Негизи буларды куюш үчүн 1 литрде 50 литр суу керек. Биз чакан эле куябыз. Анткени өсүмдүктөр биз астан эле тигилген. Жалпы орто билим берүү мектебинен келгенбиз. Биз жашыл бакча багбаны жана шаардагы жашыл балкондор аттуу долбоордун катышуучусу болобуз. Биз өзүбүз өстүрүп келген өндүрүштөрдү биз бияка алып келдик. Механикалык жер семирткичтерди сунуштайбыз, химикалык пестицидтерди колдонбостон.